Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөр менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекет органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Кудай буйруган, элин ишенген президенттик милдетимди мамлекет оңдоого баса белгилеп айтам, оңдоого жумшайм. Мындан башка менин милдетим дагы, карызым дагы, жашоомдун маңызы дагы жок. Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Жүрүш топко кызмат кылам, алардын кызыкчылыгын коргойм, уурлугун жашырам деп мен убада берген эмесмин. Мен элдик президент болом деп элге убада бергем. Эл арасынан чыктым, эл ичине таза айбирим, ийгиликтер менен калууну максат кылам. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза, мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июнь коголамдуу күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. Эч качан жол бербейм. Биздин мамлекетте мыйзам сакталат, мыйзам чегинде иш алып барылат.